ГКНБден болобуз деп элем, колубузга тиги удостоверениясын карматпай элем көрсөтүп туруп эле анан кийин могул постановление боюнча деди, Ленин сотунун постановлениясы экен, кийин билгенибиз боюнча, анткени аны дагы бизге берген жок, копиясын да берген жок, эчтекесин. Просто я успела мындай болгону фото типа мындай колумда турган эле телефон менен тартып алганга үлгүрүп калдым да. 222 статья менен эметилген экен. 222 берени отмывание, легализация преступных доходов деген неме экен, статья экен. Ага биз кандай тиешебиз бар десек, эч ким эчтеке түшүндүргөн жок. Бүкүлдөп келип эле 5-6 милиционер келип эле, ушул оперлер келип эле баарын опечатывать этип, өздөрүнүн немелерин коюп, мөөрлөрүн коюп эле, өздөрү колдорун коюп эле ушул бүкүлдөп жүрүштү. Мен эчтекесине кол койбой койдум. Анткени эмне экенин мен түшүнгөн жокмун. Эмне түшүнбөй эле кол кое бергенге мен барган жок. Анан эмне болду деп эле немете калсак эле, мен азыр неметем, опечатывать этем же болбосо сноско кетирем баарын. Азыр жана эмне экскаватор деп коебу, ошонусун алып келип эле баарын көтөрүп кетем ушул жерден деп коркутту баарын. Буну ГКНБ кызматкери айтат. ГКНБ ооба тергөөчү айтып атат ушуну. Анан кийин тиги багыш балдар эми коркконунан эмне кылаарын билбей баягы доор ошондой болуп кетти го, ошол заман ошондой болуп кетти го ошол момент. Анан кийин унчукпай эле баары эле чыгып беришти. Оборудованиялардын баары калды, анча мынча продуктылар ичинде калды, биздин да документтер баары ичинде калды, эчтекени тийген жокпуз. Анан ошол күнү ошо менен эле опечатывать этип, үйүбүздү да опечатывать этип, понедельник чыгып кеткиле деди. Унчукпай эле калып калдык. Эмне кыларыбызды билбей эле, эмне боюнча экенин деле түшүнгөн жокпуз иштичи. ГСУ ГКНБга чакырдык. Башка тергөө башталмадык, Азия Молл жактагы ошол жака бардык. Ага чейинкисинде баса 5 ноябрда мен Чуйский управленияга тоже без повестки, без ничего чакырышкан. Но я думала, ну может просто хотят проверить законность деп эле. Мен эчтеке аларды сурады, эмнеңер бар, кызыл китебиз бар, техпаспортубуз бар деп баарын көрсөттүк дагы, биз да унчуккан жокпуз, алар да унчуккан жок. Вторник күнү кайра бизди допроско чакырды. Анан жолдошум экөөбүз бардык. Анткени баягы эми аял киши болгондон кийин корктум жалгыз баргандан. Тем более же адвокатыбыз жаныбызда болбогондон кийин, же неметпегенден кийин өзүбүздөн өзүбүз эле баягы чечим чыгарып эле экөөбүз бардык. Кандай вообще, какая причина вообще десек, был приказ сверху, мне все равно, я пойду до конца деп ушинтти. Ушул өйдөдөн кызыктар болуп буйрук берген кишилерди коомчулукка ачык атын атаса кандай? Сизге коркунуч болобу ошондо? Конечно, Сизге ошол сизди арыз муунуңузду угайын, эгерде мыйзамдуу боло турган болсо, мыйзамдуу жак менен карайлы деген кишилер болсо, бул фамилияларды бергенге даярсыз. ооба, конечно. Анткени бизге же ГСУ неметпей атат, не принимает. Биз өзү служба собственной безопасности өздөрүнө да кайрылганбыз каттар менен. Администрация президентке кайрылганбыз. ГСУ анда председатель Ташиев болуп турган, ага да кайрылганбыз. Ген прокуратурага кайрылганбыз, омбудсменге кайрылганбыз. Военная прокуратура не приняла заявление, не знаю почему, адвокат объяснит потом, если надо будет.